Ушу какылдаган кайненем деги мени кабыл албай койду. Бааланча небере төрөп берсем дагы, ага канчалык жагалданып мамиле кылып, кийбегенди кийгиздим, ичирбегенди ичирдим, укмуш белектин түрүн бердим. Айтор баарын кылып көрдүм, деле менин бир жакшылыгымды сезген жок. Такыр мени мага жылуу мамиле кылбайт. Эгер сизге ушул сөздөр тааныш болсо, анда бул видеону аягына чейин көрүңүз, анткени аябагандай маанилүү маалыматтар айтылат кайненебизге байланыштуу, кайнене келин маселесине. Алгач өзүм тааныштырып кетейин, ким жаңыдан бул видеого кирип калган болсо, менин аты жөнүм Сейил Калдыбаева. Дипломдуу академиялык билими бар психологмун. Германияда билим алгам, Кыргызстандан сырткары, жана 14 жылдан бери практик психолог болуп саналам. Көптөгөн кардарларым менен иштешип, бир нече курстун авторумун. Кеттик анда. Үй бүлө бул организм. Элестеткиле, өзүңөрдүн денеңер катары эле элестеткиле да. Анан биздин денебизде кичинекей эле бир орган иштебей калса, мисалы өт, өзүнүн жанагы өттүн согу бар го, ошону мисалы тамчылатпай калса, тамак сиңбей калат дагы, анан организмде эмне кетет? Бүт дисфункция кетет дагы, организм толук кандуу иштебей калат, жалпак тил менен айтканда, анан бүт дене жабыр тартат. Ошол сыяктуу эле дисфункционалдуу үй бүлө бар, мындайча айтканда уюшкан үй бүлө бар, жана башкача айтканда дисфункция бул уюшпаган үй бүлө, а функционалдуу үй бүлө бул дени сак үй бүлө да. Биздин тилекке каршы Кыргызстанда көптөгөн үй бүлөлөрдүн коломтолордун 90%-ында дисфункция кеткен деп айта алам да. Бул жерде эмне үчүн? Үй бүлө ичинде тынчтык жок, ролдор алмашып калган. Үй бүлөдө кээде ачык эле, кээде бир тымызын, бийлик талашкандар, үй бүлөдө ким кожоюн, кимдин сөзү боюнча жашайбыз деген тирешүүлөр. Ишенип койгула. Бул жерде бакубаттуулук, бул жерде бактылуулук, бул жерде балдар өсө турган жайлуу атмосфера эч качан болбойт. Эми келгиле, функционалдуу дени сак уюшкан үй бүлөдө мындай да. Аныктамасы. Эркек баш. Бирок эркек баш десечи, бизде эркектер мындай. Мен башмын. Мени баары столду бир чаап, мени баары угуш керек. Менин сөзүм сөз, мен эч ким менен эсептешпейм деген нерсе эмес. Бул үй бүлөгө камкор, үй бүлөгө күйгөн, үй бүлөнү алдыга түрткөн, үй бүлөгө өзүнүн төшүн тоскон, балдарына, жубайына ийин болуп бере ала турган баш жөнүндө сөз болуп атат. Мырзалар, баш чечим кабыл алат албетте, бирок үй бүлө мүчөлөрүнүн каалоолору менен да эсептешет. Өзүмчүл болбойт да чыныгы башчымына. Бул биринчи, мындайча айтканда, эреже. Ал эми аял жардамчы. Аял ошол башчынын башчылык кылуусуна мындай түртүп, колдоп, ошол башчылыкты жеңилдетип туруучу адам десек болот да. Бул өзүнүн үй бүлөдө жайлуу атмосфера жаратуучу, өзүнүн үй бүлөнүн психоэмоционалдык абалына кам көрүүчү. Айтор, аялдын милдеттерин эми азыр айтпай эле коюңузчу, биз билебиз дешиңиздер мүмкүн. Бирок ошентсе дагы ар бир адам өзүнүн ролунда болгондо, анан бизде дени сак үй бүлө болот да. Ал эми балдар ата эненин канатынын алдында, ата эненин камкордугунун алдында биздин жаратуучудан берилген белектерибиз, баталарыбыз деп айтсак болот да. Бала жыты деген бул өзүнчө бир керемет нерсе эмеспи? Эми карагыла, бир үй бүлөдө, бул кичинекей мамлекет да, ошо бир үй бүлөдө бир эле башчы болуш керек. Эгер биздин Кыргызстанда 2 президент болсо кандай болмок да? Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, анан бир эле жардамчы болуш керек. Бирок учурда өзгөчө кайнене кайната менен жашаган үй бүлөдө 2 мамлекет бир территория, бир аймакка кирип жашап алган сыяктуу да. Бири бирин түртүп, тыгылып, кыпчылып, анан 2 кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегендей, ал жерде 2 президент. Уулу 40-ка чыгып калды да, ал деген эч ага эле башчы болуш керек. Анан бул жерде ата өз бийлигин бергиси келбейт. Сен деген
мен турганда сүйлөбө дейт да. Анан кайнене болсо жаңы жардамчы келгенде өзүнүн ашканасын болгон кучагына алып бергиси келбей, чыны кашыгын өткөрүп бергиси келбей, бул мендей карабайт, бул мендей кам көрбөйт деген нерсе менен бир үй бүлөдө эки кожойке, эки башчы, анан полный эмне болот? Толугу менен хаос болот, башаламандык болот. Негизи мен конфликттин алдын алыш үчүн эгер жаш үй бүлө болсо, анан кайнене кайната деген бүгүнкү күндө көптөгөн үй бүлөлөрдө жаш эле кайнене кайната келин уулду келиндүү болуп күйөө балалуу болуп атат да. Күйөө бала күтүп, келин күтүп, өзүң карасаң кээде ойлойсуң бир 25-35 жаштагы эле кайненелер бар да. Ошондой көрүнгөн. Мындай сураштыра келсең, жашы эми 50гө чукулдап калган, бирок өздөрүн жакшы карагандыктан кадимкидей эле алды күчтүү, кээ бир 60тан ашса деле жаштарга караганда алда канча кыйын кыймылдайт. Анан эле ошол кайненелер келин алгандан кийин эле жана атты көрүп аягынан табыйт болуп эмне болуп калабыз? Келин мага чай коюш керек, келин мени толугу менен тейлеш керек деген позицияга түшүп калабыз да. Келиңиздер. Мисалы мен деле буюрса жалгыз уулум бар, кайнене болом, келин күтөм, күйөө балалуу болгом. Анан келин алганда ага көз каранды болгум келбейт да чынында. Мен тиленем бир Кудай сенден, анан көз каранды болоюн, балдарыма көз каранды кыла көрбө депчи. Ошондой эле позицияда болгонубуз жакшы да, колдон келсе. Ошол себептен келин келгенде ал кабыл алынгысы келет. Негизи функционалдуу үй бүлө жаратыш үчүн, функциясы туура иштеген дени сак үй бүлө жаратыш үчүн ар бир үй бүлө мүчөсү өз ордунда болуш керек. Колдон келсе бөлүнүп койгон жакшы эң башында эле. Эгер үйдө жалгыз уул, же болбосо кичүү уул деген маселе жаралса, бул албетте маселени дагы тереңдетет. Айла жоктон бир үйдө кырылышып, бири-бирин көргүсү келбей жүрөгү айланып калган үй бүлөлөр жалгыз уул болгондуктан, же болбосо кичүү уул болгондуктан жашап аткандар толтура. Анан мен таң калам да. Ушунча ушул керекпи деп таң калам. Эми бул мыйзамды бул мыйзамды кичүү уул үйдө калыш керек деген мыйзамды бузсак эмне, бизди бирөө дарга асабы? Бул мыйзамдын кожоюну биз кыргыз эли өзүбүзбүз. Ооба, бул биздин сонун каада салтыбыз. Бирок бир учурда ата-эне карып калса, багууга муктаж болуп калса, ата-эне оорулуу болсо, ата-эне баланын багуусуна муктаж болсо, бул жерде сөз жок анда. Талаш жок. Бул жерде бала, келин ошол уул ата-энесине кам көрүүгө милдеттүү. Бул биздин мындайча айтканда ата-энебиздин өмүрүнүн аягына чейин бул биздин жоопкерчилигибиз деп айтат элем. Ар бир үй бүлөнү өзүнчө индивидуалдуу караш керек. Азыр мен жалпысынан айтып атам да. Негизи кайненелер уулду өзүбүз меники деп менчиктеп алабыз да. Анан башка уулубуздун жашоосунда жакшынакай бир кыз кыз жакшынакай бир аял заты пайда болгондо бергибиз келбейт, бөлүшкүбүз келбейт, кызганабыз. Бул жерде кайнененин өздүк баасынан, өздүк ишениминен кабар берип турат да, туура эмес экенинен. Жана уулу менчиктеп алгандар да. Өзүбүз менен иштешебиз, урматтуу кайненелер. Мен да кайненемин. Бул баарыбызга тиешелүү. Менин сабактарыман кийин, консультацияларыман кийин кайненемди таптакыр башкача көз менен карап калдым. Келинимди кызымдай эле көрүп баратам деген кейстер айбагандай көп. Келин кыздай болобу? Кайнене оюнча калат деген бул биздин өзүбүздү чектеп койгон установка болгону. Эгер биз кааласак, мисалы мен өзүм азыр дайыма тиленчүмүн да, күйөө бала келгенде мен уулдай кабыл алгым келет. Келин келгенде кыздай кабыл алгым келет деп мен жаш кезимден эле өзүмдү психоэмоционалдык жактан даярдап келгем. Күйөө балалуу болдум, билесизби мына, калп айтканым жок. Уулумдай эле көрөм. Албетте анын плюстары бар, минустары бар, бирок бул нерсе анын мага уул катары кенедей дагы баалуулугун кичирейткен жок да. Анан мен ишенем, келинимди азыр күтүүдөмүн. Азыртадан эле билбейм ким болорун, бирок жакшы көрөм аны. Ичимде даярдык бар.
ушул позицияда болгонубуз жакшы да. Келин келатканда да анын кызды күйөөгө берерде ой кайненең аяка баратканда даярданып бар. Кайнене сени деген жыргатпайт деп мындай. Кайнене келинди бул эки адам биргеликте эле бир негативдүү позиция жаратып коебуз да. Келгиле ушул нерселердин баарын жокко чыгарабыз чогулуп, Анан негизи бул оңой эмес. Кайнене келин маселеси сөз менен айтып коюш оңой, иш жүзүндө кыйын да. Бирок чыгуу жолу бар. Жооп өзүңүздү түшүнүү жана өз ролуңузду сактоо. Кайненеңиз менен кайнене келин бири-бириңер менен атаандашпайбыз, жарышпайбыз, Келин бул жаңы муун, үй бүлөнүн келечеги, үй бүлөгө келген жаңы жардамчы жолдошуна. Башкысы келин катары, сиз аял катары күйөөңүз менен байланыш түзүп алыңыз. Эгер баш бекен болсо, жардамчы өз ордун табат. Экөө бир команда болуш керек да. Көбүнчө эркектер, мырзалар эзилип калат бул жерде. Же апасына тарта албай, же аялына тарта албай. Бул жерде мен мырзалардан дагы сурана кетет элем. Апанын статусун сизден эч ким алып койбойт. Апаларга да айтат элем, сиз апа боюнча каласыз, ал сиздин апаңыз боюнча калат. Бул такыр буну эч ким алып албайт да. Аялдын статусу башка, экөөнү аралаштырбаш керек. Жана бул апаңды тандайсың же аялыңды тандайсың деген тандоо дагы бул акылсыздык. Экөөнүн бирөөсүн тандоо эч качан мүмкүн эмес. Эркектин жашоосунда экөөнүн тең ролу чоң. Мындай тандоого өзүңүздү койбоңуз жана башка бирөөлөр сурап атса, ушинтип мен айткандай жооп берсеңиз болот. Сиз калыс болуңуз, адилеттүү болуңуз. Бирок аялыңыз сизге жаратуучу тарабынан берген аманат. Аялыңызды коргооңуз, мындайча айтканда. Керек болсо өз ата энеңизден коргооңуз. Эмоционалдык жараттар, өзүбүзгө болгон ишенимсиздик, өздүк баа. Мунун баардыгы кайнене келиндин маселесине терс таасир этет. Эгер биз өзүбүз менен иштешпесек, өзүбүздү жараттардан айыкпасак, анда биз кайнене келинди, келин кайненени жаралай бересиз. Бул бүтпөгөн күндө сериалдын бир сериясы чыга берет, кайнене келин деген. Бул чарчатат эмоционалдык жактан, выгораниеге алып келет. Жарат улам тереңдей берет, аягында бири-бирин көргүсү келбей жүрөгү айлануу болот. Анан ушул жерден балдар азап тартат, акырында айла жок, ошо ата эненин айынан ажырашкан жаштар көп. Ошол себептен келиңиздер, бул жерде өзүбүз менен иштесек, кайнене келин мамилесин сонун кылып элдер суктангандай түзүп алса, куруп алса болот. Психология өзүм үчүн курсум дал ушул мамилелерди туура, адекваттуу абалга алып келе турган. Ошол эле учурда өзүңдү мындай өзүң чек араңды башкаларды жабыр тарттырбай коргой ала турган техникаларды берем. Мамиле куруунун кадимкидей көндүмдөрүнө үйрөнөбүз да. Ошондо сиз бир үй бүлөдө жашасаңыз дагы, баягы ар кандай беш кол тең эмес да, ар кандай себептерден улам, же өзүнчө жашасаңыз дагы, келиниңиз менен же кайненеңиз менен сонун вау деп элдер суктана турган мамиле кура аласыз. Психология өзүм үчүн курсума чакырам жана 100% гарантия берем. Сизге бул курс жардамга келет. Буга чейин миңдеген замандаштарым жашоосунда трансформация кылып келатат, өзгөртүп келатат. Мага алкышын айткандар, батасын бергендер, ыраазычылык билгендер өтө көп. Мен аябай кубанычтамын, анткени кыргыз элинин жараны катары өзүмдүн жашоомдун миссиясын аткарып келатам. Элимдин өнүгүшүнө, аң сезимдүүлүгүнө салым кошуп келатам. Сиз дагы ошол менин салымымдын кандайдыр бир даамын татып калыңыз. Сиз жалгыз эмессиз, бул кырдаал чечилет. Бул жерде сабырдуулук керек, билим керек, ички күч керек. Бул нерсеге ээ болуш үчүн сизди курсума чакырам. Катталуу үчүн төмөндөгү еще деген баскычты бассаңыз, бизге WhatsAppка келип түшөсүз. Анан ал жакта кеңири менин кыздарым менен баарлаша аласыз. Өзүңүзгө кам көрүү, өзүңүзгө инвестиция кылуу бул үй бүлөнү сактоонун өзүңүз рахат ала турган, канааттана ала тургандай мамиле кура билүүнүн эң күчтүү жолу. Кош келиңиз, кызматташалы, сизди чын ыкластан күтөм.